أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان. Assalamu alaikum, qadırman telekörücüler. Nazarınızda Kur'an ayatları teleberüsü. Berüzdü ulu jaratuvchubuz Allah Taalaga çeksiz maqtoo, dаңктоо менен баштайбыз. Жана бизге ушундай улуу китепти жиберген. Кыямат күнгө чейин бул китептин ичиндеги данышмандыгы түгөнмөгөн. Жана биздин кыямат күнгө чейин жашообузду оңдой турган ушул китепти жиберген Аллах Таалага чексиз мактоо, даңктоо айтабыз. Жана биздин жашообузда ар дайым бизди бактылуулукка үндөп, ар бир жашоонун, ар бир замандын, ар бир жерде, кайсыл жерде болсок дагы алдыга умтулганга, жана бул үммөттүн эң алдыңкы адамдар болуп жашаганга жол көрсөтүп кеткен сүйүктүү пайгамбарыбызга салам, салават айтып баштайбыз. Биз мурунку берүүлөрүбүздө ушул Калем сүрөсүнүн 3-бөлүгүнө чечмелегенбиз. Бүгүн 4-чү ушул аягын эң акыркы бөлүгүнө чечмелейбиз. Биздин кадырлуу сыйлуу коногубуз, мурунку устазыбыз Аким Мелегеш устаз. Кош келипсиз устаз. Аллах Таала мишиңизге, илимиңизге береке берип, элибизге, жерибизге пайдалуу кылган болсун. Устаз, биз мурунку аяттарда бей жейлери жөнүндө, тозок элер жөнүндө, бакча элери жөнүндө сөз кылдык. Бүгүнкү аяттарда эми ушул сүрөнүн акыркы натыйжасы катары айтыла турган аяттар жөнүндө сөз кылабыз. Телекөрүүчүлөр менен саламдашып алсаңыз, андан кийин мен аяттарды окуп баштасам. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu Rasulillah. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан дагы бир жолу жүз көрүшүп турганыбызга кубанычта экенибизди билдиргем келет. Жалпыңыздарга Аллах Тааланын саламын жолдоп, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Устаз, биз 43-чү аятка жеткен элек. Ошол аяттан улап баштасак. Бисмиллахиррахманиррахим. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. 44-cü аятта ушул сөздү жалган дегендерди мага кой. Биз жакында аларды өздөрү билбеген тарабынан акырындап тутабыз. 45-ci аятта мен аларга мөөнөт берем. Чындыгында менин айлакерлигим абдан күчтүү деп Аллах Таала айтып жатат. Жана 46-cı аятта же сен алардан акы сурап, алар оор зыянга учурадыбы? Ам тасалухум ажран фахум мин маграм мутқалун. Ам индахумул гайбу фахум яктубун. Же алардын алдында жазып алчу кайып барбы? Эгеңдин өкүмүнө сабыр кыл. Сабыр кыл да кит ээсине окшоба. Ал түйшүккө батып мага жалбарган. 43-cü аяттан баштайбыз. Allah razı olsun Usta Sanjarbek. Allah Taala Subhanahu wa Taala Kalem Suresi'nin buga çeyinki bolan bölügündө ыйман туткандар менен ыйман тутпагандардан айырмачылыгын айтып келген. Биз ошол берүүлөрдө айткан элек. Ыйман туткандардын эмне үчүн бактылуу жашоосу жөнүндө бизге Алла Таала Subhanahu wa Taala айтат десек, алар улуу жаратканын жаратуучу катары таанып, буйрук дагы ошого таандык экендигин таанышкан. Капыр элчи десек, алар жараткандыгын, жаратуучу бар экендигин дагы билген эмес. Эгерде алардын акылы бизди башка бирөө жараткан десе деле, бирок буйрукту эч качан Алла Тааладан деп билишкен эмес. Билсе дагы же болсо мустаз моюнга алышкан эмес дейт. Ол нерсе моюнга алган эмес. Чындыгында өзүнө билишет. Эми карап көрүңүз, мына ошондой моюнга албай коюу чындап келген учурда бул бир күндө эле пайда болуп калган адамдын жашоосунда эле, мындайча айтканда, адам акылына толгон мезгилде эле бардык нерсени айкын таанып, бул жалган, бул жалган эмес деп, же бул туура, бул туура эмес деп таанып калбайт. Ошол нерсеге ал калыптанат. Көп убакыттын өтүүсү менен. Үйрөнүп, окуп, билип. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айткат го.
Kullu mevludun yuladu alel fitra. Her bir жаратылышка келген адам Алла Таалага болгон ишенимдин фитрасы менен төрөлөт. Таза болуп турат. Таза болуп төрөлөт. Алла Таалага кайтуучу, Алла Тааланы таануучу, Алла Таалага баш ийүүчү. Эгер Алла Таала деп сүйлөбөсөк дагы жаратуучу күч бар деп эмне болот? Билип таанып түшөт. Танып түшөт жарыкчылыкка. Бирок фа абавахума юхавиданиха ау юмажисаниха ау юнассиранихи. Бирок аларды ата энеси же болбосо чөйрө ал жашаган. Ошол айлана аны эмне кылат? Же креске сыйына турган, же еврей кыла турган, же болбосо бутпарас боло турган кылып анын чөйрөсү ошого буруп салат. Мына ошол бурулуу эмнеден, же болбосо дегеле Кудай Таалага моюн сунбоочулук эмнеден дегенде Алла Таала субханаху таала өзү эмне кылган, убада кылган жол менен барат. Ал эмне дегенде Алла Таала субханаху таала айтат: "Фазарни ва ма юказзибу бихада хадис." Мынабыз, я Мухаммад, мына сен алып келген чакырык, сен алып келген сөзгө, сен алып келген жолго, акыйкатка жалган, моюн сунбастан аны жалган деп тааныгандарды мага калтырып кой. Мен аларды мындайча айтканда чыныгы адашуучулук эмне экендигин өзүм билем. Ошого жеткирем. Эмне менен дегенде сандастадриджухум. Ал-истидраж деген бул өтө коркунучтуу иш. Адамдар адашкан учурда өзүнүн кылган бир эле адашуучулук катары гана санап туруп, андан кийинки амалын мен мурдагы амалга жараша эле жасап атам дей берет. Чындыгында келгенде Алла Таала субханаху таала аларды ар бир кадам сайын анын төмөндөтүп кетип аткандыгын алар туйбай калышат. Же болбосо Мустаз, ошол жаман кылынган иштен кийин мурункудай эле ошондой эле болгондугун мен туура же болбосо мен жакшы жолдо баратам, бактылуу жолдо баратат экенмин деп ойлоп калам. Менин айтканым чын турбайбы деген даже ишенимге барып алат. Менин баскан жолум деле туура турбайбы деген не ишенимдүүлүккө бата берет. Бирок чындыгында ал эмне болуп аткан? Истидраж болуп, Аллах Таала аны ошол жака атайын буруп койду деп. Атайлап ошол нерсени байкабай турган эмнеге тепкичтүүлүк менен. Муну жашообузда биз көрүп келе атабыз. Бийликтегилер болбосун, байлар болбосун, төрөлөр болбосун, бузукулар болбосун, кимдер болбосун. Алардын жашоосунан биз көрүп атабыз. Алар ар бир кылган ишин туура деп ойлой берген. Бирок жыйынтыгында биз аларды көрүп келе атабыз. Аларды Алла Таала эмне кылган экен? Ошол берген байлык менен дагы, бийлик менен дагы, ошондой көз караш, айтайлык бир бананият менен дагы аларды эмне кылып атат? Акырын өнүнөн алыстатып атат. Эмнеге десек, алардын көрөр күнү ошондой азаптуу болчу. Эмнелигинен? Башында Алла Таалага баш ийбегендиктен. Мына ошол себептен Алла Таала субханаху таала санастадриджухум тепкичтетип алып барабыз. Аны эч дароо эле түшүрсө ал байкап калат. Ой, бул жаман экен деп сезип калат да, Алла Таала субханаху таала айтып атпайбы? Фазарни. Мага коюп кой. Мага калтыр аларды. Мен өзүм билем аларды кандай кылышты. Анан кийин ам тасалухум ажран фахум ва умли лахум. Ва умли лахум. Иннака димати. Анан алардын өмүрлөрүн узак кылып коям. Керек болсо. Алардын аттарын элге таанытып берем. Алардын мүмкүнчүлүк берип коем. Аларга мүмкүнчүлүктөр эшиктерди ачып берем. Каалаган нерсеси бар. Каалагандай малын малдай, пулун пулдай тутат. Же болбосо микрофон анын колунда болот. Атактуу десең атактуу болосуң. Каалаган нерсеңе жет. Кыскача сөз менен айтканда микрофон колунда. Эмнени десек кылса кылат. Бирок натыйжасы коркунучтуу. Бирок натыйжасында эмне дейт? Иннака димати. Алла Таала айтат, менин алга түзгөн кейиштүү жолум өтө жаман. Алар билбей калат ал нерсени. Андан кийин ам тасалухум ажран фахум мин маграм мусқалун. Сен я Мухаммад акыйкатты жеткирүүгө келген учурда сен чын сөздү айтып атсаң, чын сөзүң айткан үчүн алардан бир акы сурадыңбы? Аларга бир оорчулук тийдиби? Оорчулук тийдиби? Сен аларды түйшүккө салдыңбы ушул акыйкатты айтып койгондугуң үчүн алардан бир мен убактымды алып койдуңар,
эми ушуну мен жок деген убакытымдын күчүмдүн акыйкаты кайтарымы катары ушул жолду карман кыла деген сөздү айттыңбы десе, Алла Таала айтат да жок, андай кылган жок элек го. Бул акыйкатты биз аларга болгон боорукерчилигибизден сурнук элек. Ушулар ушундай адашпаса экен деп аларга ырайым кылып сундук элек. Дейт. Анан ам индахум ал-гайбу фахум яктубун. Алар кайып деген сөздө эртеңки күнүн акыреттеги тагдырын өздөрү жазып алабы? Жазып алыштыбы алар? Жок, аларды баары бир эртеңки күндө акыреттеги эсеп аларды эле күтөт да. Кандай экенин билишпейт. Кандай экенин билишпейт. Аларды жок, ачык бул жерде аларды азап күтүп турат. Бирок ошол азапты алар жыргалга өзгөртүп жазып алганга бирөөсү барбы деп атат. Караңыз. Андай нерсе жок. Фасбир ли хукм раббика ва ла такун ка сахибил хути. Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды эмне кылып атат? Ушундай. Чындап келген учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосундагы кей бир сүрөттөргө токтолушубуз керек Устаз Санжар. Эмне дегенде пайгамбар ушул акыйкаттап келген учурда бүгүнкү 21 кылымдын адамдарынан көрүп аткан кей бирки аза кыйынчылыктарга караганда ал мезгилде дагы оорурагы болгон да. Ошолорго бүт кыскача токтолуп койсок деле болот Устаз. Эгерде биз туура көрсөк, эгерде токтолушубуз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул акыйкатты алып келген учурда кандай кыйынчылыктар болду эле? Канча кыйынчылыктар болду эле. Караңыз, пайгамбарды Меккенин өзүнүн ичинде жүргөн мезгилде Кабага келип туруп сежде кыламын десе, жараткан үчүн. Ошол сежде кылып турган мезгилинде пайгамбардын үстүнөн төөнүн кардын алып келип туруп, жаңы союлган төөнүн кардын алып келип туруп, ошол кардын боюнча одар салган учурлар болгон да. Бул китепте жазылган окуялар. Көргөн адамдар, күбө болгон адамдар китепке калтырышкан. Экинчиден, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям элдин арасында кыдырып барып туруп ушул акыйкатты айтамын деп чыгардын алдында пайгамбар барганга чейин элдин астында жок дегенде 10 мүнөт мурдараак барып туруп, тиги жалганчы келет, бирок сөзүнө ишенбегиле деп ылчы элди тукуруп койчу. Үчүнчүдөн, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип туруп адамдардын ортосундагы болгон мамилени, адамдык сый-урматты, адамдык арнамысынын баалуулугун, анын укугунун кымбаттыгы жөнүндө сөз кылса, бул сыйкырчыга алданып кетпегиле деп, жиндиге алданып кетпегиле деп жолун бузчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям элдин ушул аз, ошол эң алгачкы уютку катары калыптанган Меккедеги мусулмандардын бир тынч чөйрөдө калыптанып, бул ишти улап кетиш үчүн деп Таиф деген аймакка чыкса, таифтиктер пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таш менен тосуп алышкан. Караңыз, бул пайгамбардын жашоосундагы болгон кыйынчылыктарды, курмандыктардын биз тырмактайын да көрбөдүк. Биз көрбөдүк. Эмне үчүн дегенде, бүгүнкү күндөгү адамдардын көз карашы биз жогору жакта айткандай эле сабаттуулугу, көп нерсени таанып билгендиги, анын үстүнө биздеги болгон дин үчүн болгон анчалык даярдыксыздыгыбыздын аркасынан биз анчалык эмнени көрө албай атабыз, сыноолорду көрө албай атабыз. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул ишти жеткирүүгө келген учурда айтат, пайгамбар вахий алгандан кийин, аян алгандан кийин бутун суну буктаган эмес деген сөздөр бар да. Бунун мааниси ал деген сөз пайгамбардын уйкусу дагы мындайча айтканда кыска болгон. Экинчиден, курсагын тойгозуп тамак жеген эмес деген дагы маалыматтар бар да. Бунун мааниси эмне дегенде? Ал алгандан кийин чоң жоопкерчилик болгондон жыргалчылыкта жашаган жок. Мындайча айтканда, тойо жеп, машырканып бир тамактын үстүндө дагы убакыт кетирген эмес мындай бөөдө. Анын күчү, аракети, кыймылы бардыгы адамзаттын бактылуулугу үчүн эмнеге курмандыкка кеткен. Демек, бул биз үчүн өтө чоң сабак. Албетте. Жана бул пайгамбарыбыздын ушундай кыйынчылыктарга дуушар болгондугу дагы ар бир ушул өзүнүн акылында, оюнда, ишеничинде болгон туура ишенимди, өзүнүн каада салтын жеткизүүсүндө болгон баары эмнеден деген кыйынчылыктарга ошол эмнеге, ошол даярдыкка, ошол курмандыкка кантип барган десек,
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайыма Аллах Тааладан түздөн түз көрсөтмө менен колдоону алып турган. Мына ушул азыркы аят элестетиңиз, ушул аят түздөн түз пайгамбарга түшкөн аят. Фасбир ли хукми роббик. Аллах Тааланын өкүмүнө сен сабыр кылгын. Эмне болгон өкүм эле? Сен элчи болосуң дагы менин окуумду элдерге жеткиресиң деген өкүм болгон. Караңыз. Бул ар бир кыйынчылык көргөн адамга айтат турган сөз. Албетте, андан кийин биздин артындагы үммөткө дагы бул эмне? Бул көрсөтмө. Кээ биркилер жанагы үй бүлөсүндө, тууган ургунда намаз окуп баштаса, же болбосо моронуп баштаган болгон болсо, үй бүлөлөрдө кыйынчылык болот, ата-энеси, тууган ургу ал жактан бул жактан кыйынчылык болот. Ошолордун баардыгына айта турган сөз эмне? Барысына тегиз. Айта турган сөз пайгамбарга кандай айтылса, ал адамдарга да ошондой айтылат. Айтат: "Вала такун касахабил хут." Баягы киттин ичине кирип кеткен кишидей болбогун. Себеби дегенде ал ким эле? Изнада ва хува макзум. Ал уже авалга түшүп калгандан кийин анан караңгылыкта туруп Аллах Таалага дуа менен кайрылган. Я Алла, мен авалым ушуга түшүп калдым. Сен ошондой караңгылыкка түшүп калганга чейин сен Аллах Тааланын амалында бек болгон. Көрсөтмөсүн тутунгун. Деген көрсөтмөнү берет. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Эгер ага эгеңден ырайымы болбогондо ал кордолгон абалда талаага ыргытылмак. Фажтабаху раббуху фажаалаху минас салихин. Ошентип аны эгеси өзү тандап жакшылардан кылды. Мына бул жерде сөз эми ким жөнүндө болду? Ошол Юнус алейхиссалам жөнүндө болду. Юнус алейхиссалам ошондой оор акыбалга түшкөндөн кийин дагы эле биротоло адашкан экенмин деп отурбастан, бирок чыныгы күчтүн ээсине кайрылып атат. Ошол жерде дагы. Ошол кайрылуу дагы жоопсуз калдыбы десек, жок. Аллах Таала субхана ва таала ошол жерде дагы тоого менен кайрылса, ошол жерде дагы адам катачылыгын мойнуна алса. Бул эмнени эшигин ачат дегенде, бүгүнкү күндөгү көпчүлүк адамдарыбыз үмүтсүздүктөн ошол оор иштен кайта албай жүрөт. Менин бүттүм да дегишипчи. А жок. Аллах Таала субхана ва тааланын астындагы тооба эшиги мәдам югаргыр. Адамдын ажалы мо тамакка келип калганга чейин ким болбосун, канчалык оор иш кылбасын, канчалык жийиркеничтүү ишке кадам койбосун, бирок Аллах Тааладан үмүт кылып кайткан болсо, Аллах Таала субхана сөзсүз ал кишини эмне кылат? Өзүнүн райымын алып, акыйкат жолуна салат. Бул жерде айтып атат, эгерде ошол мезгилдеги Юнус алейхиссаламдагы ошол нерсеге акылы жетип, дароо Аллах Таалага кайрылып калбаганда, ал чындап эле жээкке чыгып калбастан, балким эч ким билбеген бир талаага түшүп калып, ошол жерде да жок болмок дейт. Бирок Аллах Тааланын ырайымы, Аллах Тааланын ырайымы менен аны ошондой абалдан дагы эмне кылып калды? Куткарды. Фажтабаху раббуху фажаалаху минас салихин. Мынеке Аллах Таала субхана ва таала ошол жерден сактап калып туруп, эң салих адамдар. Салих деген сөз эң бир жарактуу, эң бир соо, эң бир таза, үлгүлүү адамдардан кылды. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Капырлар Куранды тыңдаган кезде алар көздөрү менен атып, жыгаз жаздашат. Жана алар ал анык жинди дешет. Бул тек гана аламдарга эскертүү. Билесизби, биз бул акыйкатты жеткирүүгө келген учурдагы ар бир момунга, ар бир ыкластуу, ыймандуу адамга тиешелүү маселе козголуп атат. Сиз жакшылыкты айтып чыкканга чейин сизди эч ким жек көрбөйт. Жакындарыңыз дагы, туугандарыңыз дагы, чөйрө дагы. Качан ошол жердеги болгон акыйкатты айтып, ошол акыйкатка ылайык болуп, түздөнүүнү талап кылганыңызда, адамдардын калоосуна туура келбеген, адамдардын калоосуна ылайыксыз болуп табылып каласыз. Караңыз, адамдардын калоосуна ылайыктуу болгон кайсыл чак дегенде, сиз качан адамдарга окшоп жүрө берсеңиз, анда сиз эмне кыласыз? Ошол чөйрөнүн бирөөсү болуп жүрө бересиз. Бирок ошол чөйрөнү өзгөртүүчүлөрдөн болсоңуз, анда сиз үчүн дайыма душман даяр. Мына ошондуктан пайгамбар сыноо керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгерде пайгамбарчылыкты алганга чейин карасак, пайгамбарчылыкка чейинки болгон ошол жердеги капыр элдин койгон лакабы эмне эле? Чынчыл, аманаткөй деген атты беришкен.
Eң ишенимдүү адам. Эң ишенимдүү, эң жакшы, эң бир биздин арабыздагы мындайча айтканда мыкты адам сенсиң дешкен. Качан аянда алып туруп, анан ошол чөйрөдөгү болгон кээ бирки көйгөйлөрдү оңдоого киришкенде, ал көйгөйлөр эмне дегенде кайра эле ошо адамдардын жашоосуна тийишелүү болгон көйгөйлөр болчу. Мына бүгүнкү күндөгүдөй болгон көйгөй. Эмне үчүн мен бүгүнкү күнү мен айтайлык элдин казынасын жешим керек эле? Эмне үчүн? Ким мага укук берди эле? Эмне үчүн мен элдин мүлкүн чачышым керек эле? Жөн эле. Мисалга, айтайлык, эмне үчүн мен башка бирөөнүн абийирине өтүшүм керек эле? Эмне үчүн мен башка бирөөнүн мүлкүнө кол салышым керек эле? Эмне үчүн мен өзүмдү банк деп атап алып туруп, ал банк деген гана аталыштын аркасында башка бирөөнүн эмгегинин жарымын мен сооруп отура беришим керек эле? Качан бул маселелерди биз айтып чыккан учурда, жок, бул туура эмес деген учурда, биздин душмандарыбыз даяр. Бөөктөрдү тирүүлөй өлтүргөндө, бүгүнкү күндө ал убакта тирүүлөй көмүлгөн болсо, бүгүнкү күндө аборт кылып атышат. Аборт кылып атышат. Мына ушул нерселерди болбосун деп айтсаңыз, сизге айтылган жооп кандай болот эми? Жооп кандай? Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга так ошондой болгон эмне болуп чыккан? Бул акыйкатты айтып келген үчүн капырлар эмне кылышкан? Керексе көзү менен алып салганга баары болгон. Көз тийгизип. Болгон айла амалдарын жасашкан. Болгон күч каражатын жумшашкан. Айтып деп жамандап. Ооба. Жыйынтыгында жана жини дешти. Ая колуна иннаху ла мажнун. Аларды айтышты, пайгамбарыбыз айтты, иннаху ла мажнун, бул анык эле жинди болуп калган дешти. Чындап келген учурда Куранды окушканда, Куранды аларга окуган мезгилде алар мындай сөздү укпаган да. Бүгүнкү күндө дагы тилекке каршы биз жалпы коомчулукка Курандын ичиндеги болгон сырды биз ачып жеткире албай атабыз. Курандын өзүнүн ичиндеги касиетти биз туйдура албай атабыз. Куранды жөнөн гана өлгөн жерде барып окуп коебуз, ал жерде эмне окулуп атканын эч ким билбейт. Качан келип туруп ал нерсени түшүндүрүүнүн аракетине өтсөң, иш жүзүн аткарууга келген учурда сенин душмандарың четинен табылат. Чындап келген учурда биз алардын жашоосу үчүн ойлонуп аттык элек го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Алла таала айткандай, биз ошол акыйкатты айткандыгыбыз үчүн алардан биз ак сурай элекпиз го. Же болбосо биз мен сага убактымды кетирдим эле, жок дегенде кеткен убактым үчүн мечитке келип кой дебейдик элек го. Сен өзүңдүн акыретиң үчүн мечитке келип кой деп атат элек. Көрдүңүзбү? Бирок ва ма хуа илля би зикрун лил аламин. Алла таала субхана ва таала болгону бул жердеги бүткүл ааламга жиберген зикири болчу да. Эскертүүсү болчу. Буна ушул эскертүүнү биз эскертүү катары кабыл албай атабыз. Бул эскертүү бул кыяматка чейин бара турган эскертүү. Бул эскертүү акыйкат эскертүү. Бул эскертүү аспан менен жерди түптөгөн жаратуучунун эскертүүсү. Бул меники эмес. Мен болгону сиз дагы, сиздики дагы эмес. Бул болгону бизге түзүлгөн шарттан биз улуу жараткандын ыйык китебиндеги болгон эмнени биз жалпы элге моундай эскертүү бар деп айтып атабыз. Эгерде кимдин көңүлүнөн алып орун тапса, ал ийгиликке жетти. Эгерде кимдегим орун бербесе, Алла таала субхана ва таала аларды кайрадан эле баягы истидраж жолуна алып бара берет. Алла мындай нерседен сактаган болсун. Экиле жол бардың. Акыйкат менен, ак жол менен, туура жол менен жүрсөң, ийгиликке, бейишке барасың. Сол жак тандап кеткен болсоң, Аллах таалам өзү сактаган болсун, бактысыздыкка, дозокко барасың дегендей. Аллах таалам барыбызда ушул аятта айтылгандай, өзүнүн сүйүктүү кулдарынан, үлгүлүү кулдарынан кылган болсун устаз. Жана биздин билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, истидраж кылып, биздин кемчиликтерибизди өзүбүзгө жакшы иш кылып көргөзүп койбогондордон болсун. Жана ушул аяттарда сонун айтылгандай, пайгамбарыбызга айтылган мактоолордой, пайгамбарыбызга айтылган сабыр кыл дегендей дагы бүгүнкү күндөгү ушул акыйкатты айтып, адамдарды жакшылыкка, туура жолго чакырып, кыйынчылыкка учрагандарга дагы Аллах таалам сабыр берген болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрүүбүз соңуна чыкты. Аллах таалам баарыбыздын үй бүлөбүздү ынтымактуу, берекелүү, бактылуу үй бүлөдөн кылсын. Кийинки берүүдөн кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان